жүрөккө сиңген. Радио Марал. Радио Марал. Илимге каныккан жүрөк эч качан соолубайт. Дин таануу, ислам баалуулуктары, пайгамбарлардын осуяттары, аалымдардын насааттары. Мунун баары Дин Сабат программасында. Теолог Нурлан Субанов менен бейшемби күндөрү саат 17-де. Бисмиллахиррахманиррахим. Мээримдүү жана боорукер Алла Тааланы сыймыштайман. Ассаламу алейкум, урматтуу радио угармандар жана телегөрүүчүлөр. Ободо түз эфир Дин Сабат программасы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио угармандар, биз демейде ушул Дин Сабат программасын алып чыгуу менен негизги максатыбыз элге, коомчулукка аз болсо да ушул илим, билим, динди үйрөтүү максатында чыгып келатабыз. Албетте бул жер медресе эмес, же бир университет болбогондуктан бул жерде ошо түрдүү ылдыйкы ошол балким илимге, билимге муктаж болгон адамдар бизди тыңшашы мүмкүн. Ошол себептен жүрөктөгү, көкүрөктөгү кандай бир көйгөйлүү суроолор болсо бизге берип, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарга балким канааттандырарлык бир жоопторду алсаңыздар болот деген үмүттөбүз. Албетте окуу деп пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде эң алгачкы адегендеги буйругу бул окуу болгон экен. Эми ушул окуу деген буйрук бул жараткан Раббинин аты менен окуу. Андан негизги максат жаратуучуну көрө билүү же жаратуучуну таанып билүү экен. Бул ааламда окуганга жөндөмдүү болгон бир эле инсан, башка эч бир 18.000 макулук жаратылган болсо, ошонун бирөөсү да адам сыяктуу окуганга мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан, адегенде Кудай Таала адам затын жаратып туруп эле адам затына оку деген буйрук берген экен. Демек, бул оку деген буйрук пайгамбарыбызга келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушунчалык деңгээлде окуганды же жазганды билбеген бир умми болгондугу тууралуу Аллах Таала билген эмеспи? Жок, албетте Аллах Таала билген. Билгенде да бул жерде кээ бир адамдар бар дейт, балким алифбени билип туруп окуганды билбейт. Кээ бир адамдар бар, ушунчалык илим деңгээли көтөрүлгөн, профессор, докторлукка чейин көтөрүлгөн, балким китеп жазып, элге таалим тарбия үйрөткөн, бирок окуганды билбеген көкүрөгү жарды инсандар бар. А кээ бир инсандар бар, жазганды окуганды билбейт, бирок кайнатты, ааламды окуганды билген инсандар бар. Ошо сыңары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы окуганды, жазганды билбесе дагы кайнатты, ааламды окуганды билген эң улуу пайгамбарыбыз болгондуктан, биз ар бир өзүбүздүн жашообуздагы өрнөктүү жашоосу болгон пайгамбарыбыздын жашоосунан гана ала алат экенбиз. Андыктан бүгүнкү берүүбүз дагы ошол демейди уланып келе жаткан сыяктуу эле элге, биздин ошол жалпы элге намаз тууралуу сөз болуп келатат. Ал жөнүндө көптөгөн суроолор берилип келатат. Чындыгында кээ бир инсандар үчүн кээ бир суроолор өтө эле жеңил болуп калышы мүмкүн, бирок кээ бир инсандар үчүн бул нерселер керек болгондуктан биз бул нерсеге жооп бергенге мажбурбуз. Бүгүнкү биздин коногубуз, сиздер менен тааныштырып өтөйүн, Кыргызстандагы жакшы бир илимдүү устаздарыбыздын бири, Мааткабыл Шаршембай ажы медресесинин окутуучусу Кааров Курбан устаз. Ассаламу алейкум устаз, кош келипсиз. Ва алейкум ассалам. Устаз, ушул күнгө чейин болуп келаткан темабыз намаз тууралуу болгондуктан, ошо сизге эң эле биринчи намаз тууралуу келген жерден эле баштап кете беребиз. Биз намаздын парыздары жөнүндө сөз кылып атканбыз, намаздын парыздары, сырткы парыздары деп туруп демейде атап эме кылып өттүк. Албетте намаздын сырткы парыздарын ушул даратсыздыктан тазалануу экен, хадас. Ошол эле убакта нажасаттан тазалануу, ошол эле убакта аврат жерлерди жаап жүрүү бул намаздын сырткы парыздары. Биз келген жери кыблага жүздөнүү, ошол эле убакта убакыттын кирүүсү, анан ниет.
ошо сырткы 6 парздын 3-өсүн өтүп 3-өсү калганбыз. Эми устаз, ошо кыблага беттенүү, кыблага жүздөнүү боюнча сөз кылсак, кыблага жүздөнүү деген эмне? Ушул биздин кыблабыз кайсы тарап болуп калат? Каабатулла деп билген ошол азыркы Макка Мунаввара шаары жайланышкан Кааба тарап болуп калган экени баарыбызга белгилүү, бирок ошол жөнүндө сиз азын-аулак кыскача сөз кылып бериңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah вассалату вассаламу аля расулилlah. Аллах таала баарыбызды ушундай мусулман кылып, анан Кудай таала өзү фарз кылган ибадаттарына билип, аткарууну баарыбызга насип кылган болсун. Аллах таалага шүгүрлөр болсун. Бул кыбла албетте мурунку берүүлөрдө айтылгандай эле ошол фарздардын, мындайча айтканда намаздын сырткы шарттарынын уландысы бул кыблага жүздөнүү. Биз намазда кыблага жүздөнүү окуу албетте бул шарт. Мусулмандар үчүн бул кыбла өзүңүздөр билгендей Меккедеги Кааба. Ал эми ошол Кааба жайланышкан жер. Биз ошол тарапта жүздөнүп намазыбызды ошол кыблага жүздөнүп окуйбуз. Ал эми бул кыбла билесиздер, мурун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбардын доорунда Мадинага көчө электе пайгамбар саллаллаху эң алгач буну бүгүнкү күндөгү Акса мешити тарапта жүздөнүп оккан болсо, кийин андан кийин пайгамбар саллаллаху не кылды? Бул Акса мешитинен Мадинага көчкөндөн кийин Аллах тааланын буйругу менен Аузу биллахи минеш шайтанир раджим фавалли важхака шатрал масжидил харам, жүзүңдү харам мешит жака бур деген буйруктун аяттын негизинде биздин ыйык ошол кыблабыз ушу Меккедеги Кааба тарапка бурулду. Мына ошондон бери биз ошол Каабага карап жүздөнүп окуйбуз. Эми биз ошол Медина шаарында Кыблатайын деген мечит ошонун эмесинин урматына аталган. Ошол эки кыблалуу мечит. Кыблалуу деген мечит бар. Ошол бир учурда мусулмандар жалпы ошол Акса мечитине карап оккан болсо, андан кийин бүгүнкү күндөгү Кудай тааланын буйругу менен Меккедеги ыйык Каабага жүздөнүп окуубуз. Мына ушул аяттын негизинде. Келди. Жалпы жөнүнөн мына ушундай, анан кыблага жүздөнүү деген сөздү өтө басып, мындай баса белгилеп айта кетишибиз керек. Адамдын ошол жайланышкан же болбосо адамдын турган жери өтө маанилүү болуп эсептелет кыблага жүздөнүүдөн. Бул деген сөз, эгерде биз ошол бүгүнкү күндө мына Кудайга шүгүр умрага баргандар өтө көп, ажыга баргандар өтө көп. Кудай таала насип кылып, ошол ыйык жерлерде ыйык ошо Каабаны өз көзү менен көрүп, өзү таваф кылып айланып аткан адамдар да көп да. Мына ошол Масжидил Харамдын ичинде болгон адамдарга ошо Каабанын өзүнү жүздөнүп окуп, ошону карап, Каабаны карап окуу бул милдет болуп эсептелет. Ал эми бизге окшогон алыскы чөлкөмдөгү бизге окшогондорго ал ошол тараптуу жүздөнүү деген маселе, тараптуу жүздөнүү каралат. Ошон үчүн эми так даана ошону жүздө жүз таап окуу деген нерсе эмес да бул нерседе. Эми ошо бир аз кандайдыр бир кээ бир намаз окуп алганыбыздан кийин кыблабыз бир аз оң тарап экен же сол тарапта экен деген бүдөмү ойлор менен баягы намаздын кабыл болбой калат деген күмөндө кетпеш керек да. Себеп дегенде кыжабатчылык болбош керек. Биз ошол тараптуу жүздөнүүбүз үчүн милдет болуп эсептелет. Бул деген значит, демек Каабага карап жүздөнгүлө деген ошол тарапка жүздөнгүлө деген билдирет экен. Эми ошол жүргүнчү болгон, сапарга чыккан убакытта, мисалы үчүн ошо биз илгери студент кезде мен Москвада кыбла таппай кыйналган бир күндөрүм болгон. Египеттен келип кетип аткан кездерде. Москвада түштүктү карап окуйт экенсиң да. Ылдыйк Африка мамлекеттери түндүктү карап окуп калат экен. Биз Египетте чыгышты карап окуп жүргөнбүз. Бул жактан батышты карап окуп атабыз. Сапарда жүргөн адамдын иштихаты канчалык болуш керек устаз? Изденүүсү. Же самолетте кетип аткан адам, же кемеде кетип аткан, же поездде кетип аткан сыяктуу. Эми буларды ар бирин бирден бөлүп карашыбыз керек да. Мисалы, ошол сапарда жүргөн адам кээ бир учурларда мындай жай баракат үйлөрдө болуп калышы мүмкүн, же ошондой бир жерлерде болуп калышы мүмкүн да. Бирок кыбланын жолдо кетип аткан адам, жолдо бараткан, сапарда бараткан адам да. Эми бул маселеде эгерде жанындагы же ошол жерде бир сурай турган адам бар болгон болсо, билген адам бар болсо, ошонун биринчи сураган негизи абзел ушул, эң жакшы ушул.
эгерде ошол жанындагы кыбыланы билген адамдан сурабай туруп намазды окуп алган болсо, кыбыланы сурабай туруп намаз окуган болсо, кийин оккан намаз эгер туура эмес болуп калган болсо, кыбыласы туура эмес болгон анда кайтараганга дагы милдет, кайра окуш керек болуп калат да. Эми ошондо сураганга дагы адам жок болуп, жанында эч ким жок болгон болсо, бизге Кудай Таала ушундай бир паам парасаттарды берген, акылды берген. Ошол карап, ошол жерде ай жылдыздарга карап дегенде, шамалдын багытына карап, күндүн батуусуна карап, бүгүнкү күндө толук мүмкүнчүлүктөр бар, ошол мүмкүнчүлүктөр толук колдонуп, иштихат кылып деп, аракет кылып кыбланы тапканга аракет кылат. Анан ошого карап туруп намазын окуй берет. Эгерде ошол өзү карап, эч ким сураганга эч ким жок болуп калып, ошол өзү таап окуган намазы туура болуп, кыбланы туура тапкан болсо, анда намаз толук кыла берет. Эгерде туура эмес болуп калса деле, аракети үчүн ал эмне болуп эсептелет? Намазы толук болуп эсептелет. Себеп дегенде бизде баягы жан дүйнөбүз менен Кудай Таалага берилүү деген сөз бар болгондуктан. Аракет кылынды, бул жерде иштихат кылынды. Эми унаа маселеси кандай болуп калат? Мисалы үчүн поездде кетип аттың же кемеде кетип аттың. Эми бул унаа маселеси болсун, илгерки учурда, мурунку учурларда баягы ат унаалардын, улоолордун үстүндө жүргөн мезгилдер болгон болсо, анда намаздарды бөлүп карайбыз. Намаздарды, мисалы, бизде фарз намаздар бар, нафил намаздар бар айтылат да. Бул нафил намаздарды мүмкүн болчу алар ошондой унаалардын үстүндө каалаган тарапты багытталып окуп кете берсеңиз болот да. Бирок фарз намаздарда ушул мүмкүн болушунча кыбылага жүздөнүп карап, ошого жүздү буруп жок дегенде ниетинде ошондой окуганга аракет кылыш керек. Демек, кыбланы жүздөнүү бул фарз намаздарда көбүрөөк аракет кылып, кыбланы жүздөнгөнгө. Ошону айтып атпаймынбы, мисалы үчүн ошол чоң автобусда кетип аттың, көп жүргүнчүлөр менен, же маршруткада кетип аттың, же поездде кетип аттың, теңирден тескери кетип атасың да, кыбла бияктысын тиякты карап кетип атасың. Ошондо ошол тарапты көздөй намаз окуп кете берген болот. Болот, бирок баса белгилеген дагы бир нерсе, бизде кээ бир учурларда намаздын алгачкы учуру келгенде эле мен машинадамын, же болбосо молодомун деген бир сезимдер бар болушу мүмкүн да. Мындай нафил намаздарды окуп кете берсе болот, кандай учур болбосун. Ал эми фарз намаздарга ошол намаздын алгачкы убагын Кудай Таала мына азыр темабызда да эгер үлгүсө ошол нерсеге келиши мүмкүн. Эң алгачкы убагы бар, анан намаздын эң акыркы учур мезгилдери бар да. Мына ошол нерсе эгер биз көздөгөн жерге намаздын эң акыркы учур боло элек мезгилге жете турган болсок, анда биз эмне кылышыбыз керек? Ошол намазды ошол жетип окуганыбыз дагы жакшыраак. Эмне себептен? Себеп дегенде мына унаада окууга, машина, поезд ошондой жерлерде окуп калган учурда кээ бир адамдын туруп окуу же болбосо үркү сажда кылуу дагы мүмкүнчүлүгү көп болбойт да, аз болот да. Ошондо кыблага жүздөнүү дагы мүмкүнчүлүгү өтө аз болуп калышы мүмкүн да. Демек намаздын чыгып кетүү коркунучу болсо, анда окуганга анда намаздын чыгып кетүү коркунучу же кандайдыр бир мүмкүнчүлүк жок болгонучу болсо, эч болбойт дегенде ошо кыбла жака жүзүнү буруп ниеттелип, анан калган намаздын мүмкүн болушу. Аракет көздө окуй берет. Алла разы болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио каармандар, сиздер түз эфирге байланышка чыга аласыздар. Биздин номерлер 0312 68 0606, ошол эле 0709 68 0606. WhatsApp номерибиз да ушул 0709 менен 68 0606. Алла разы болсун, устаз, эми ошол эле кийинки парыз болгон убакытка келели. Убакыт деген эмне? Убакытты Кудай Таала биз үчүн кандай кылып бир эме кылып жаратып койду? Негизи эле убакыт инсан баласы үчүн болгондуктан намазда биз убакытты кантип пайдалана алабыз? Ошол 5 убакыт намаздын убакыттарына бир аз көңүл бурсак, себеби намаз бул күндүн белгилүү бир убакыттарында орундатылуучу парз намаздар болгондуктан, ушу 5 убакыт парз намаз менен сүннөттөр же витр важип намаздар, ошол эле убакта таравих жана айт намаздар баары эле бир күндүн бир убакытына, атай бир шарт менен күндүн бир убакытына коюлган экен да. Ошол себептен убакытсыз кирмейинче окулуп калган намаз болбогон сыяктуу эле, убакыттын өтүп кетүүсү менен деле окулуп калган намаз бул каза намаз болуп калат эмеспи? Ушул жөнүндө кандай болгон пайгамбарыбыздын хадистеринен же аяттарда кандай бир эмелер келген, аяттар келген? Ооба, ошол намаздын сырткы шарттарынан, фарздарынан бул дагы убакыт болуп эсептелет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Иннас салата канат алал муъминина китабан мавқута. Садақаллахул азим. Аллах Таала намазды момундар белгиленген убакытта аткаруусу фарз кылынды деп
мына ушул биздин убакыттын фарз экенине баса белгилеп атат. Сиз жогоруда айткандай, албетте бул нафил намаздар болгон болсо, ал убакыты жок ал мезгилде. Аларды каалаган учурда окуй беребиз. Бирок мына 5 убакыт намаздарды, анын же болбосо витир намаздарын, ошол эле сиз айткан жана тарави намаздарын, айт намаздарын өзүнүн атайын убакыт шарттары катары коюлган да. Эми бул жерде баягы 5 убакыт намаздын убакыты бар, анан бул жерде тарави намазынын кандай убакыты бар дегенде бир эме да болуп калышы мүмкүн. Мисалы тарави намазын алып турган болсок, сөзсүз баягы куптандын убагы, анан куптандан кийин деген өзүнүн белгилери коюлгандыктан ушуларга баса белгилеп айтылат да. Ал эми 5 убакыт намаздын убактысы биз бул Аллах Таала айтып атпайбы? Момундар намазды момундар белгиленген убакытта аткаруусу фарз кылынды деп атат да. Анан муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде ачыктап бизге 5 убакыт намазынын эң алгачкы учуру кайсыл, эң акыркы мезгили кайсыл болуп, буларды ачык айкын баяндап берген. Аны дагы Жабирейил периште пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 5 убакыт намаздын убактысын алгачкысы анан соңу кайсы экенин белгилеп үйрөткөн. Ал бул белгилүү хадистерден. Бизге бир түз эфир байланыш бар экен, алып коелу. Алло. 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 Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Амайсыздар. Жакшы, шүгүр. Өзүңүз тааныштырып, сурооңуз болсун бериңиз, түз эфирдесиз. Эме намаз окуп аткан убакта мурдуңузга бир жерин канап кетип кандай болот? Намаздын ичиндеби? Окуп аткан кезде, Ооба. Дагы башка? Ошол эле пага. Демек, намаз окуп атканда сынган абал. Ооба, намаз окуп атканда ал даарат сынды деп эсептелет дагы. Ал кайрадан барып дааратыңызды алып, анан кайра ошол намазды кайра баштан окуйсуз. Ал жерде намаз ошол даарат сынган мезгилден баштап намаз бузулду деп эсептелет да. Демек, бул дааратсыздыкка алып келет. Дааратсыздыкка алып келет. Намаз уже өзү автоматтык түрдө бузулат. Ооба. Анан кийин барып дааратты алып келип туруп, намаз кайрадан окуш керек. Сүннөт болсо сүннөт, фарз болсо фарзы. Ооба. Эгер фарз сүннөтүн окуп алган болсоңуз, фарзына бузулган болсо, анда сүннөтү окулбайт кайрадан. Беле ошол окулуп аткан убакыттагы намаздын гана эмес бузулат экен, Ооба. Эми бул жерде дагы бир угарманга бир нерсени кошумча. Дагы бир звонокду кабыл алып коелу. Алло. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Бир суроо сурайын дедим эле да. Сурооңузду бериңиз эжеке. Намаз окуп атканда, сүннөт намаздан, фарз намазын окуп атканда, сүннөт намаздан сүрөөлөрүн кошуп окуп, жаңылык кошуп окуп ийсек эмне болот? Ушуну сурайын. Кайрадан кайталап коесуз, мен түшүнбөй калдым. Намаз окуп атканда, фарз намазында тиги эмелерде сүрөөлөрдү кошуп окуп атпайбыз, сүннөт намаздарда. Анан кийин экинчисинде тиги окуганда, тиги такажитти окугандан кийин сүннөтүн кошулбай атпайбы, тиги неме фарздан. Биз кошуп окуп кетип атабыз да, кээде жаңылып кетип. Ошол эмне болот дейм да. Болду, рахмат. Алла ыраазы болсун. Азыр жооп беребиз. Сиздин сурооңуз боюнча бул намаздын эң алгачкы 2 рекетинде зам сүрө деп коет, баягы сүрөлөрдү кошуп окуш керек. Ошону мен адашып кийинки 2 рекетинде кошуп алып атам дегенди түшүндүм да мен. Ошондой бир мааниде айтты окшойт. Кудай буйрса, ал намазыңыз айтканда кедергисин тийгизбейт. Кудай буйрса, мүмкүн болчу ошол сиз фарз намаздарда ушул нерсени билишиңиз керек. Фарз намаздарда эң алгачкы 2 рекетинде зам сүрө, кошумча сүрө кошуу биз үчүн важип. Анан калган экинчи рекетинде сиз жөн эле Фатиха менен гана чектелесиз. Ушул нерсени көбүрөөк адатканга аракет кылыш керек. Эгер бүгүнкү күндө кошулуп кеткен болсо, иншалла. Дагы бир радио каарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Алло. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен суроо берейин дедим. Бериңиз эжеке сурооңузду. Мен азырынча баамдатты окуп атам, беркилерди окуй элекмин. Эмне болот, эчтеке деле болбойбу? Башка? Болду, ошону баамдатты окуп атам. Алла ыраазы болсун. Алла кабыл кылсын.
Алла кабыл кылсын. Негизи баягы динибизде айтат эмеспи? Пайгамбарыбыз айткан, жеңилдеткиле, оорлотпогула, сүйүнчүлөгүлө, иренжитип адамдарды качырбагыла дейт. Бирок жеңилдиктин дагы биз Кудай Таала койгон, пайгамбар келген жеңилдиктен дагы жеңилдетип бере албайбыз. Кудай буюрса ошо 5 убакыт дайыма фарз, милдет, бирок ошону сиз бирөөнү окуп атыпсыз. Кудай буюрса эми калгандарын да окуганга аракет кылыңыз. Иншалла Кудай буюрса. Ошол багымдат намазы окугандан кийин эми Кудай буюрса калган 4 намазды дагы кошконго аракет кылыңыз. Дагы бир радио каарман бар экен, кабыл алып коелу. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Мен сурайм, банядан чыгып туруп намаз окуса болобу? Тара тарлай кирсе банядан чыккан боюнча. Банядан чыккандан кийинки намаз, Дагы башка сурооңуз барбы? Жок, ошол. Алла разы болсун. Ооба, эгерде сиз ошол нерсени баняга кирип аткан мезгилде же ошо банядан чыгып аткан мезгилде ошо даарат ниетинде ниеттенип алып койсоңуз жакшы болот негизи. Бирок биздин мазхабта кандайдыр бир адам сууга түшүп кетсе, ниети жок эле түшүп кеткен болсо, ошол даараттуу болгон сыңары сиз деле эгерде таза жуунуп чыккан болсоңуз, ал эмне боло берет? Даараттуу боло бересиз. Бирок жанагы ниеттерди кошуп, ниеттенип алган даарат албетте бул эң жакшы даарат ошол болуп эсептелет да. Эгерде сиз ошо банядан чыккандан кийин эч кандай даарат сынбаган бир аракеттер болбосо, даарат сынбаган болсо, ошол менен намаз окуп алган болсоңуз, ал намазды Кудай буюрса кайтарбайсыз, сиз даараттуу болуп эсептелесиз. Демек дааратыңыз даарат Кудай буюрса. Бизге дагы бир адатта кылып албаш керек да. Адат кылып албаш керек, Дагы бир радио каарман бар экен. Алло. Алыстап кеттир. Мейли, эми ошондо демек каза намаздар боюнча айтылат негизи. Эми бул албетте баарыбыз эле билип калдык. Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө маалыматтар да өтө кенен, китептерибиз да өтө кенен. Биз намаздын убактары кайсы мезгилдер экенин билип калдык. Бирок каза намаздар боюнча кылабыз. Радио каарманыбыз бар экен. Алло. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Аллахым сиздерден разы болсун. Алла разы болсун. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бериңиз. Атым Адилет Бишкектен. Адилет мырза. Мен суроом биринчи ыдаачылык ушу Арал радиосуна. Алла разы болсун. Жана сиздерге Аллах разы болсун, элдерге ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүп, суроо жооп кылып аткандарыңыздар үчүн Аллахым разы болсун. Рахмат, рахмат. Анан жана башында да бир уучу сурап кетти го. Тиги намаз окуп аткан учурда бир жери канап кетсе деп. Ооба. Бизде мындай бир случай болду да. Кечирим сурайм, орусча. Тиги жума намаз убагында жаныбызда турган кишинин мурду канап кетти да. Жуманын фарз окуп аткан да. Ооба. Фарз окуп атканда мурду канап кетти дагы. Анан ал киши басып отурайын десе, бирок мурдунан кан көбүрөөк чыкты да. Баягы отуруп калса, элдин баарын булгап коймок да. Ооба. Анан эшикке чыгып кетти да, ал киши баягы элди аралап. Анан элдин астынан өтүп кетти, ошо капа болуп калды ошо. Элди аралап өтүп кетти дейт. Түшүнүктүү. Алла разы болсун. Алла разы болсун, рахмат. Алла разы болсун. Негизи даараты сынган адам өзү ал жерде отура бербей ошол жерден чыгыш керек. Ал туура эле кылган. Анан экинчиден ошол фарз намазы болот, жума намазы болуп атат деп эле ал жерде мен фарз намазга үлгүрүшүм керек дегендей нерсе эмес. Себеп дегенде жума окулбай калса кандайдыр бир себептер менен анын ордун басары болгон бешин намазы турат. Ал адам ошол элди аралап чыгып барып, ал жерде ошол ыйык мындай сажда кыла турган жерди булгабастан эл аралап чыгуусу эч кандай күнөөкөрчүлүккө жатпайт. Себептен ал үзүр себеп болгондуктан. Экинчиден жакшы даарат алып жума намазы бүткөн болсо пешин намазын окуп койгон жетиштүү болот. Дагы бир радио каарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Марал радиосу. Ооба, Марал радиосу. Суроо берели? Бериңиз, сиз түз эфирдесиз. Жакшы. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Мен эме намазда үнүмдө дайыма катуу чыгарып окуп үйрөнүп алгам да, мындай. Эч неме кылбайм, ошо сайын дегем. Ичиңизден окуй албайсызбы? Акырын окусам деле барып катуу чыгып ушуп кетет да. Ошентип неме кыла берем да. Дагы башка? Ошону билейин дедим эле. Ошону кандай эмеси кандай деп. Алла разы болсун, Алла кабыл кылсын. Түшүнүктүү болду. Эми намазда жанагы жарыя окуу, купуя окуу деген нерселер бар да. Айрыкча эркек кишилерге тиешелүү болгон мезгилде кээ бир намаздар жарыя окулат. Бамдат намазын жарыя окуса болот, шам намазын жарыя окуса болот дегендейчи. Ал эми аял кишилердин купуя окулат.
ошол жарыя купуя окула тургандарды жаныңыздагы бир адам укканчалык деңгээлде жарыя окуп койгон болсоңуз жана үнүңүз катып чыгып атпайт атпайбы? Bunday учурларда бир важип калган болуп эсептелет да. Анан намаздын акырында унуткандын саждасы деген бар. Ошо сажда сахваны аткаруу милдет болуп эсептелип калат. Эгерде сиз атайлап аткарбасаңыз. Бул нерсени мүмкүн болушунча акырындатып өзүңүз ошол нерсени көңүл буруп жокконго аракет кылышыңыз керек. Себеп дегенде жанагы унуткандын саждасы деген ал атайлап эмес, унуткандар үчүн гана тиешелүү болгон. Атайлап аткаргандар үчүн намаз. Атайлап аткаргандар үчүн алар акырында сажда сахва. Дагы бир радио бармак экен, кабыл алдык. Алло. 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 Алейкум ассалам. Устаз, сизге суроом бар эле. Жанагы намаздын убактылар боюнча айтып келип Ооба, эми ошол келдик. Суроо берейин сизге ошону. Биз ошол тема боюнча намаздын убактыларына келдик, бирок бияктан түз эфирлер болот атпайбы? Алардын суроолоруна жооп бериш керек болот. Суроо катары берейин, түз эфирден. Суроо катары бүтүрүп бериңизчи. Ошол суроо. Убакыт боюнча, убактылар боюнча. Азыр менеке. Убакыт боюнча киребиз, сөзсүз. Алла разы болсун. Дагы бир угарманды кабыл алып коелу. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллахи баракату. Мен суроом бар эле да. Бериңиз. Азыр айтылып кетпеди, жанагы сапарда жүргөндө унаада намаздарды окуу тартиби боюнча. Мына ошондо мисалы Бишкек Ош жолунда биз каттайбыз, машинада жүрөбүз. Ооба. Ошондо өзүңүз рулдасызбы? Да сураган мезгилибизде Вау кылгыла болбосо ошондо ниет кылып туруп жолду карап окуп кетирер дейт да. Анан сиздердин сурооңуздар саал ушуга дал келбей калды. Окубай анда токтотконго башкалар мисалы токтотпойт. Ооба. Бул биринчи суроом. Ошон үчүн ошо жолдо түз эле окуп кете берсек болобу? Бул бир. Экинчи суроом жанакы бир убактысы боюнча, намаздын убактысы боюнча. Илгери мисалы азыр бүт бардык мечиттерде, жана башка жерлерде саат коюп койгон да. Ооба. Илгерки биз кичинекей чактан бери ата-бабаларыбыз күндү карап эле окушкан да. Мисалы таң атканга чейин, таңга маал. Же болбогондо болсо чак түшкөлөкөсүн карап, андан кийин ала көлөккө самсаалады деген. Андан кийин мисалы шамды таранчылар чымчыктар чырылдап калган мезгил, баягы күндүн кызылы өскөн мезгилде. Андан кийин тиги куптан болсо күндүн кызылы батып кетти деп, Жылдыз толгондо деген мезгилдер бар да. Ошол туура эле болсо керек эле да. Азырында саат чыгарып алдым. Ушул эки Алла разы болсун. Алла разы болсун. Рахмат. Биринчиси ошол жанагы кыбла боюнча экен, ооба. Эми бул маселе боюнча мындай да, эгерде бир таксиде бара турган Ош Бишкек жол деп айтып атабыз, ошондой учурда болгондо эң алгач биз баягы намаз окууну эң алгач биринчи баягы пландаштырганга аракет кылышыбыз керек да. Ошо үйдөн чыгып аткан мезгилде эле ошо такси менен сүйлөшүп атканда да мен намаз окуйм, ушул мезгилдерде намаз учур болгондо токтотуп коюңуз деген нерсени биринчи өтүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ооба. Ал инсан тарабынан токтотулган же болбосо тоскоолдук болгон мезгилдерде намаздын фарзын өтөө дагы кээ бир учурда дурус болбой калуу мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалы сиз самолет менен учкан мезгилде ал сиздин колуңуздагы нерсе эмес. Бирок машина айдап бараткан учурдагы инсандын толук мүмкүнчүлүгү бар болгондуктан аны сиз талап кылып же болбосо ошол учурда токтотуп окуганга сиз сурансаңыз болот, айрыкча фарз мезгилде. Түшүнүктүү эле көп адамдар макул болот. Анан моундай бир аябай эле кар же суук болуп же болбосо бир ашуулардан ашып аткан мезгилде токтотконго бир мүмкүнчүлүк болбой калган учур болсо, ал сиздин колуңуздагы нерсе болбогондуктан ошол мезгилде кыблага жүздөнөс дагы окуйсуз. Ушул мезгилдерде окуганга мүмкүнчүлүк бар да. Кеткен тарапты карап, кеткен тарапты. Анан экинчиден эми намазды дагы окуйт десе кээ бир таксилер токтотпойт же болбосо башка эме токтотпойт. Ал дагы инсандын өзүнүн кээ бирлерин кетирген кемчиликтеринен болот да. Кечке отуруп алып сүннөт менен кошо тасбихтарды айтабыз деп, дубалар кылабыз деп отура берип, анан жадашышы мүмкүн, булар токтосо бир жарым саат убакыт алат депчи. Негизи ошондой мезгилде өгө тар болгон болсо, ошо фарз окулганча сапарда эми 2 рекет эле окулуп калат кээ бир намаздар. Ошол 2 рекет окулуп
канчалык убакыт алып туруп анан сапарын улай берген дагы жакшыраак болот да. Ошон үчүн пландаштырышыбыз керек эң алгач биринчиден. Пландаштырып кайсыл жерлерге барганда кандай кылам деп. Же болсо 2 убакыттын намазынын аралыгы бир аз жакындаткан мезгилдерге эме кылсак болот. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, кайсыл жерде барбайлы, кайсыл учурга барып токтосок дагы ошол жерде мүмкүнчүлүктөр толтура болуп атат. Намаз окуганга, керек болсо жай намаздарын салып койгон, керек болсо кээ бир дааратканаларын да кошо ылайыкташтырып куруп койгон учурлар бар. Бул нерселерге биз көбүрөөк маани беришибиз керек да. Анан жеңилдеп эле көп эле жеңилдиктерге дагы ооба, өтө эле жеңил кылабыз эле, жеңилдик бербеш керек, э. Андан кийин ошол убакыттар боюнча жанагы саат эмне үчүн саатка коюп койду? Намаздын убакыттары. Бул сиз айткандай туура бир мезгилдерде ата бабаларыбыз мурун ушул сааттар жок мезгилде атайын ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүлгөн Жабраил периште көрсөтүлгөн мезгилдер өтө так даана билгендиктен ал ошол учурларда окуган да. Бүгүнкү күндө бизге келип убакыттарды коюп атканы бул эч кандай деле жат көрүнүш эмес. Бул нерселер мүмкүнчүлүк, бул нерселерди мүмкүн болушунча толук пайдаланганга аракет кылышыбыз керек. Албетте бул муфтият тарабынан дагы бекитилип, ошо диний башкармалык тараптан ушул нерселерди атайын орозо мезгилинде болсун, ооз бекитип, ооз ачар, же болсо намаз убактарын коюп берип аткандан кийин бул нерселерге биз колдонгонго толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошого карап аракет кылышыбыз керек. Заман өзгөрбөдү, азыр эми башкача технология жеңилдетилди. Кайра ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып. Дагы бир радио каарманды кабыл алып коелу. Алло. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Сурооңуз болсо бериңиз, сиз эфирдесиз. Менин суроом болду. Тахажжуд окулат да. Тахажжуд. Ошол угулуп атабы? Угулатат. Тахажжуд окугандан кийин эле багымдап сүннет намазын окуп коем. Анан кийин багымдапты учурумду окуйм да, китеп окуп тигинтип болуп анан кийин. Эми ошол сүннеттин туура болобу же туура болбой калабы? Убакытты кандай алып атасыз? Ага, убакытты. Эртең мененки саат азандын убагына жакындатып атасызбы? Сүннөт. Жок, тахажжуд намазын окуйм да. Же саат канчада? Саат 5-те, 4:30 ушуларда. Аха. Анан тиги сүннетти кошо окуп салып атпаймынбы? Фарзды болсо токтотуп туруп убагы келгичекке. Түшүнүктүү. Башка? Анан ошол сүннет жарайбы, жарабай калабы? Эми тахажжудубузду Кудай Таала Аллах Таала кабыл кылган болсун. Баягы ар бир намаздын убакыты бар дегендей, багымдат намазындагы ошол сүннөт менен фарзы ошо багымдаттын убагында гана болот да. Убагы киргенден кийин окушуңуз керек. Ал сүннөтүңүз Кудай буйрса нафилге айланып калып атат да. Ошон үчүн багымдаттын убагы киргенде ошо сүннөттү окушуңуз керек. Айрыкча ошо багымдаттын сүннөтү башка намаздардын сүннөтүнө караганда көп маани берилген сүннөттөр болгондуктан анын өз убакыты, өз мезгил келгенде окуганыңыз дагы ыңгайлуураак болот. Багымдаттын убагы азыркы Бишкек убакыты боюнча 6-дан 45 өткөндө кирип атыптыр. Эртең мененки багымдаттын убагы. Ошол убакыт киргенден кийин гана сиз сүннөттү окушуңуз керек. Ага чейинки тахажжуд менен кошо окуган сүннөт бул деле тахажжуд намазы сыяктуу болуп калат. Ушуга дагы бир Алла ыраазы болсун. Дагы бир эмени кабыл алып коелу. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Сіздерге бір суроо берейин дедим эле. Бериңиз, сиз түз эфирдесиз. Балам 10 жашта да. 10 жаш. Мечитке барып, ошо динден намаз окусам деп өзү ниет кылып атат да, айбачы. Ооба. Анан ошол тууралуу толугураак мага айтып берсеңиздер деген да. Сиз кайсы жерде жашайсыз? Мен шаардамын, азыр балам айылда болуп калып атат да. Анан шаарга келгенде балам менен чогуу окусам болобу намазды же? Албетте болот да, бирок ошол эгер сиз шаарда болсоңуз, шаардын кайсы жерде турсаңыз, балаңыз ошол жерге жакыныраак жерге биз бир адрес эмелер болсо берели деген ниетте сурап атканым. Эгер айылда болсо анда эч кандай проблема деле жок. Кудай буйрса айылдагы мечитке барып, ошо айылдагы мечиттеги имамдан талим тарбия алып, намаз окуганды үйрөнүп, адеп ахлактуулук, талим тарбия деген нерсе болуп келет. Негизи айылдарда көп бул нерсе жакшы. Балаңызга эч кандай каршы чыкпастан тескерисинче ага жардам берип, эгер намаз окуп аткан болсоң деп туруп ага сүйүнчү берип деген сыяктуу өзүңдүн сүйүнгөнүңдү билдирип, тесме мисвак салып ийдим да. Кече күнүчү. Ооба.
Сонун болот, Алла ыраазы болсун. Негизи биз балдарыбызга ушул жакшы бир талим тарбиядан артык мурас калтыра албайт экенибизди пайгамбар саллаллаху алейхи айтып кеткен хадисинде. Дагы бир радио көрөрмөн кабыл алып коелу. Дагы сурооңуз барбы? Экинчи суроом ушу нафил намаз боюнча толугураак маалымат берип койсо. Нафил намаз жөнүндө тууралуу. Башка барбы? Жок, рахмат Алла. Рахмат, Алла кабыл кылсын. Нафил намаздар боюнча бул нафил намаздардын убактысы жок. Ким каалаган мезгилде окуй берет. Бирок жанагы макрух деп коет, ошол мезгилдерде окубаш керек. Андан башка учурларда сиз окуй берсеңиз толук өзүңүз эрктүүсүз. Нафил намазды баштаганга өзүңүз эрктүү болгондой эле нафил намазды баштап туруп эгер бузуп алган болсоңуз, анда ошол намаздын казасын окуш сиз үчүн важип милдет болуп эсептелип калат. Алла кабыл кылсын. Убакыттар боюнча кыскаса эми жанагы эми бир айтып коеюн деп атам, жана бир угарман жооп бербейди, бамдаттын сүннөтү боюнча. Бамдаттын сүннөтү. Эми кээде тахажжуд намазында ошо бамдат намазы учуру келе элек сиз сүннөт окуп калган болсоңуз, ал сүннөтүңүз сиз үчүн нафил болуп эсептелет дагы, убакыт келгенге аракет кылышыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндө айрыкча жай мезгилдерде эрте азан бамдат намазынын убакыты келет эмеспи? Эрте келет, аябай. Бирок азан бир 10 минутадан кийин же болбосо бир 15 минуттан кийин ар жерде ар кандай айтылып калышы мүмкүн. Жарым сааттан кийин айтылышы мүмкүн да. Ар түрдүү болуп. Анан ошол бамдат намазы убакыты келгенден кийин сиз сүннөттү окуп алсаңыз, анда сиз окуганыңыздан кийин азан айтылган болсо, анда сиз сүннөтүңүз кайрадан окубайсыз. Себеп дегенде бул азан фарз намаздар үчүн гана болуп эсептелет да. Ошон үчүн окулган сүннөт эч убакта кайтарылбайт деген ушундай бир шариат эрежелери бар. Дагы бир угарманды кабыл алып коелу, убактыбыз аябай аз калды. Алло. Алло, саламатсызбы, мени улап коесузбу? Саламатчылык. Марала радиосуна улап коюңузчу. Сиз түз эфирдесиз же, суроо бере бериңиз. Мен мындай деген суроо берем да, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бериңиз. Мындай. Мисалы үчүн эркектер аялдарга караганда ар жума сайын мечитке барышат, туурабы? Кандай дейсиз? Мечитке барышат, ал жерде жакшы сөздөрдү угушат ар дайыма. Бирок мынабы аялдарга кылган, кыздарга кылган, даже атасы кызына кылган зордук зомбулуктарга мен капамын да. Ошолорду мына мечитте айтылбайбы бул эркектерге? Аялдарга тийбегиле, кыздарга тийбегиле деген сөздөр болбойбу? Уят да ондой нерсени жеңе баштап туруп эле атыш керек да элдин алдына чыгарып туруп эле. Ал жерлерде аябай жакшы айтылат, таалимдерде бул жөнүндө аябай жакшы сөздөр айтылат. Аялдар бейиштин таманын астында, энелердин таманын астында бейиш, ошол эле убакытта кыз бир тууганда эч качан коргулбаш керек. Кызы бар үйгө периштелер күндө келип терезесинен карап турат деген таалим тарбиялар көп айтылат. Анан кээ бир туугандарыбыздын өздөрүнүн балким кемчиликтеринен уламбы, бул нерселер балким коомчулукта тыйылбай келатабы, аны биз барган жерлерге айтып эметип атабыз, урматтуу радио угарман. Бирок негизи бул нерселер таалимдер эркектерге өзгөчө, аялдарга өзгөчө деп бөлүнбөйт эч качан. Бирде айтылат дагы, анан көбүрөөк болсо дагы аялдын укугу жөнүндө, аялдын акылары жөнүндө мен ойлойм көп мечиттерде эркектерге дагы көбүрөөк кулактарына куюп айтып коет деген бир эмебиз бар. Ошол убакыт жөнүндө устаз кыскача кире эле, анан кийин убакыт уже бүтүп калды. Негизи убакыт бүгүнкү күндө айта турган болсок, биз карай турган мезгилдерибиз бар. Мына ошол саат маселеси боюнча карай турган болсок, убакыттар коюлду. Бамдат намазынын учуру кайсы күн чыга турган керек болсо, 5 убакыт намаздан сырткары нелерди коюлуп атат? Тахажжуд намазынын учуру да коюлуп атат да. Ошол убакыттарга карап туруп, биз намаздарды толук аткарганга аракет кылышыбыз керек. Мүмкүн болушунча ошол убакыттардын аралыгында дагы так билип, ошол аралыктарда кайсы мезгилге туш келген болсо, ошол мезгилдерде намаз толук окуп, мындайча сөздүн негизги мааниси каза кылбаганга аракет кылышыбыз керек деген маселе. Алла разы болсун, Курбан устаз. Алла разы болсун. Бул жерде СМС бизге WhatsApp'тан СМС аркылуу келген суроолор өтө көбөйүп кетти устаз. Эч бирисине кайра албай калдык. Адегенде эле ачсак, ошол ассаламу алейкум урматтуу устаздар, бүгүнкү сабагыңыздар аябай түшүнүктүү жана так ачык айтылып атат. Бирок убакыт да кыска болгондуктан биз тойбой калып атабыз. Курбан устазыбыз дагы дейт, ушул суроолорго көбүрөөк жооп берсе жакшы болот эле деп жазган экен. Алла разы болсун радио угармандар. Бизге убакыттын бөлүнүп берилген чеги жетип бүттү. Урматтуу Курбан устаз, сиз дагы ушу алтындай убактыңызды бөлүп берип келгениңиз үчүн рахмат. Бирок кийинки берүүгө дагы угармандар сизди чакырып атат.
Кудай буйрса, Алла Таала насип кылган болсо, эмки берүүдө дагы Курбан устаз экөөбүз чогуу бул жерде WhatsApp'тагы суроолорду азыр алып кетебиз, анан ушуга дагы кенен токтойбуз дегенге Кудай буйрса, Аллах насип кылган болсо, келерки кийинки эме жумада дагы жүз көрүшөбүз деген үмүттөбүз. Кудай Таала баарыңыздарга бекем тынчтык, жакшы жашоо берсин, урматтуу биздин радио угармандар жана теле көрүүчүлөр. Эч качан өксүбөңүздөр. Бул күндөр Кудай Таала тарабынан берилген аманат күн болгондуктан биз аманатты эч качан кыянат кылбастан Кудай Таалага кайрадан өткөрүп берүүнү барга насип кылган болсун. Үй бүлөңүздөргө, бала бакыраңыздарга, деги эле ушул кенедей болгон кичинекей Кыргызстан мамлекетибизге Кудай Таала жалпы журтчулукка аманчылык берсин. Асман жерден келүүчү бале кырсыктардан, жаман көз, жаман сөздөн сактап, бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы эң бактылуу бир инсандардын катарында болуштукту бардыгы насип кылган болсун. Келерки жумага көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.